Башкача айтканда, 160 тоннадан 200 тоннага чейин алтын казылып алынат. Президент Садыр Жапаров ушул жылдын 4-апрелинде түз эфир аркылуу элге кайрылуу жасап, Кумтөр алтын кени Кыргызстанга толук жана биротоло өткөнүн жар салган. Центерра менен болгон талаш тартышты жыйынтыктаган акыркы чечимге кол коюлуп, алар АКШда, Швеция жана Канадада Кыргызстанга каршы козголгон бардык соттук териштирүүсүн жана дооматын токтото турганын жар салып, жалпы элди улуттук кызыкчылыктан корголуп калышы менен куттуктаган. Мындан ары Кумтөр кени толугу менен Кыргызстанга таандык. Башкача айтканда, Кумтөр Gold Company ишканасынын 100% акциясы республикабызга тиешелүү. Биз кенди өткөн жылдын май айында ага тышкы башкарууну киргизген күндөн тартып эсептелишине жетиштик. Демек, 2021 жылдын 15 майынан берки бардык таза кирешелер, тагыраак айтканда 323 миллион АКШ долларынан ашык каражат биздин менчик экендигин расмий түрдө таанытканга мажбурладык. Кече 29 июлда Кыргыз Республикасынын Улуу Британиядагы элчилигинде Кумтөр алтын кенин Кыргызстандын менчигине өткөрүү процессин тастыктаган документтерди алмашуу процедурасы өттү. Кыргызстандын элчилигинин аймагында тараптардын эл аралык юридикалык өкүлдөрүнүн жана эскроу агенттин катышуусунда Кыргыз Республикасынын Улуу Британиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Улан Жусуповго юридикалык документтердин толук пакети, анын ичинде Кумтөр Gold Company жана Кумтөр Operating Company компанияларынын акцияларынын 100%-ын Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун пайдасына менчик укугунун толук өтүшүн каттоо үчүн өткөрүп берүү актылары, ишеним каттары жана күбөлүктөр тапшырылды. 29 июлда Кыргыз Республикасынын Лондон шаарындагы элчилигинин имаратында Кыргыз тараптын жана Центерра Gold канадалык компаниясынын эл аралык юристтери жана үчүнчү тарап көз карандысыз эскроу агентинин катышуусунда атайын жолугушуу болуп өттү. Кумтөр Gold Company жана Кумтөр Operating Company 100% акцияларынын Кыргыз Республикасынын наамына каттоо жана ээлигине толук өткөрүүнү камсыздап турчу бардык юридикалык документтери мага Кыргыз Республикасынын толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Улан Жусуповго тапшырылып берилди. Ал арада президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине республиканын улуттук кенчи Кумтөр кенин Кыргызстандын элинин жыргалчылыгы үчүн улуттук мыйзамдардын жана эл аралык стандарттардын бардык талаптарын сактоо менен натыйжалуу иштетилишин камсыздоо үчүн ыкчам тапшырмаларды берди. Жетишилген келишимге ылайык бардык финансылык төлөмдөр Кыргыз Республикасынын пайдасына жүргүзүлдү. Жетишилген келишим башка нерселер менен катар төмөнкү пункттарды камтыйт. Кумтөр кени толугу менен республиканын менчигине өтөт. Ошол эле учурда Кыргызстан 2021 жылдын 15 майынан тарта кенден өндүрүлгөн алтындын ээси катары таанылат. Мындан тышкары Центерра бул жол менен 11 миллион АКШ доллары өлчөмүндө дивиденд төлөйт. Ошондой эле Центерра тарабынан Кыргыз тарапка 50 миллион АКШ доллары өлчөмүндө бир жолку төлөм макулдашылды. Кумтөр кени боюнча рекультивациялоо фондун башкаруу Кыргызстанга өтөт. Көлөмү болжол менен 53 миллион АКШ доллары. Бул суммадагы Кыргызстандын банктарынын бириндеги атайын эсепке которулат. Кумтөр Кыргызстан үчүн, эл үчүн иштеши керектиги коомчулукта көптөн бери көтөрүлүп, көп жылдан бери айтылып келген. Буга чейин өлкө башчысынын 4-апрелдеги кайрылуусунда Кыргыз эли бир кубанса, кече Кумтөрдүн Кыргызстанга биротоло өткөнүн угуп, маңдайы жарыла сүйүнүп, бири-бирин куттукташты. Бүгүнкү ушул соцсаттардан окуганыбызга караганда мына Кумтөр биздин Кыргыз мамлекетинин анык жеке элинин менчиги болуп саналды деп угуп атабыз. Бул мен үчүн да чоң кубаныч. Буга чейин мындан 30 жылга чейин Кумтөр деген талаш тартыш, муну улутташтырабыз деп анан немете албай, кокуй биз чет өлкөлөрдөн утулуп калабыз. Биз таптасат кирискө отуруп калабыз, карсыбыз басып калат. Аны кантип биз соттон утулуп калгандан кантип кутулабыз деген шылтоолор менен улутташтырылбай дагы, элдин көйгөйү чечилбей дагы келген. Угуп алып аябай сүйүндүк. Кыргыз эл үчүн ушундай бир жакшы иш болуп атат. Биздин Садыр Жапаров башынан эле ошо Кумтөр үчүн күйүп бышып келаткан инсан эле. Азыр президент болгондон кийин ошол өзүнүн оюндагы ойлоп жүргөн аракети ишке ашып, монтип эл үчүн ушу Кумтөрдү өзүбүзгө алып бергенин угуп алып аябай кубандык, сүйүндүк. Кудай буйруса эми Кыргызстаныбыз оңолот.
эл эми мындан ары көстө жанагы Кумтөр алтын кени Кыргызстандын колуна тийди, улутташтырылды 1 жылдан бери. Вот. Бу Кыргызстан макал бар. Колунда токочу бала, бар бала сүймөнчүлүктү деп. Мына Садыр Нурбачаевич бийликке келгенден бери башынан канчалык кыйынчылык иштер өткөн жок. Анткени элдин, журттун, ошолордун мүдөөсүн аткарып атат. Кумтөрдүн Кыргызстандын ээлигине толугу менен өтүшү кыргыз элинин чоң жеңиши. Адистердин айтымында жакынкы 10 жылда Кумтөрдөн кеминде 5 миллиард доллар киреше алууга болот. Башкача айтканда 160-тан 200 тоннага чейин алтын казылат. Бул бюджетке түздөн-түз чоң пайда болот. Адилет Артыкбеков, Зина Ахматова, Жума жаңылыктар үчүн.